Лебединовка айыл өкмөтү өткөн жылдын январь айынан тартып электрондук документ системасына кошулган. Ошол күндөн бери башка мамлекеттик мекемелерден келген документтер, элден түшкөн арыздар электрондук түрдө тейлөнүүдө. Лебединовка айыл өкмөтүнүн башчысы Адилет Качкынбай уулунун айтымында, бул системага өткөндөн бери тейлөө жумуштары бир топ жеңилдеди. Ал эми документтин көчүрмөсү дароо бирдиктүү тутумга жөнөтүлөт. Кайсы бир ишке уруксат берүүчү кол тамга дагы дароо электрондук түрдө коюлат. Бұл биздин сет программасы, биздин уже логин менен пароль киргизилген. Мен өзүмдүн рабочий кабинети менен эле кирем. Биз эле аябай бизге жеңил болуп атат. Биринчиден бул убакытты үнөмдөө, кагазды үнөмдөө, анан бул жерден баягы кызматкерлердин да убактысын аябай экономдоо болуп жатат. Себеби кагазга кол койдуруп, кагазды чыгарып, анан бул жерге келип приемныйда күтүп кол койдургандай азыр жок. Бул системаны Ала Мүдүн райондук мамлекеттик администрациясы дагы активдүү колдонууда. Адистердин айтымында система кызматкерлердин убактысын үнөмдөөдө. Эми келген катты көтөрүп алып, кол койдурат элем деп жетекчинин кабинеттерин кыдырмай жок. Документтер дароо тиешелүү органдардын өздүк тутумуна түшөт. Негизинен бул процесс бизге келип түшкөн арыз каттар, кайрылуулар негизи эле ушу райондук деңгээлге биздин Ала Мүдүн районуна тиешелүү болгон элден келген жашоочулардан, мекеме уюмдардан, жогорку органдардан келген каттардын бардыгы бизден жалпы бөлүмгө келип түшөт. Жалпы бөлүмдөн сетке мага келет. Мен тиешелүүлүгүнө жараша, эгерде ошол жерде социалдык маселелер камтылган, же ошол социалдык маселелер болгон болсо, значит, социалдык маселе боюнча акимдин орун басарына жолдомо кылабыз. Акыркы 2 жылдын ичинде көптөгөн мамлекеттик жана муниципалдык органдар документ жүгүртүүнүн электрондук тутумуна кошулган. Учурда системага 1400дөн ашык мекеме өтүп, 3 миллиондон ашуун документ жүктөлгөн. Тутум программасы Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан негизделген. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер бул системаны колдонуу үчүн атайын окуудан өтүшүүдө. Азыркы учурда бул система 1400 мамлекеттик орган жана алдында иштеп жаткан мекемелерде киргизилди. 453 айыл өкмөтү толук камдуу бул системага киргизилип, кызматкерлерди окутуу жумуштары аяктады. Бардыгы бул 68% бардык ошо мамлекеттик органдардын жанагы ишканалар, мамлекеттик организациялар 68% бул системага киргизилди. Азыркы күндө дагы 400 организация калды. Бул ошол мамлекеттик органдардын алдындагы ишканалар, алар боюнча да жумуштар жүргүзүлүп жатат. Аткаруу бийлигинин маалыматында электрондук документ жүгүртүү учурдагы кагаз керектөөнү 50% кыскартып, өлкө казынасынан жылына 112 миллион сомго жакын каражат үнөмдөлөт. Былтыр жыл соңунда аткаруу бийлигинин жыйынына катышкан президент Садыр Жапаров 1-июлдан тарта мамлекеттик органдарга кагаз сатып берүү токтотула турганын билдирген. Ушу 11 майдан баштап кагаз түрүндө каттар жөнөтүлбөйт. Ушул айдын аягына чейин биз акырындан бүт мамлекеттик органдар менен жалгыз гана электрондук форматта каттарды алмаштырабыз. Анан президент берген тапшырма боюнча июндун 1-ине чейин бүт мамлекеттик органдар бул системага өтүш керек, анан колдонуш керек. Министрлер кабинети бардык тармактагы мамлекеттик кызматкерлердин ишин санариптик системага туташтыруу үчүн атайын 2026 жылга чейинки программа кабыл алган. Анда ар бир багыттар боюнча өзүнчө пландар коюлган. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5 канал.